Каракулжа районундагы Түшүнүк орто мектебинин башталгыч классынын мугалими Мамедова Кундузхан Кожоевна. Мен сиздерге 1-класстар үчүн алифбе сабагынан сабак өтүп берем. Саламатсыңар балдар? Жакшы дем алып жатасыңарбы? Силер көптөн бери үйүңөрдө дем алып, мектебиңерди, бири-бириңерди, алифбе китебиңерди сагынып калсаңар керек. Анда балдар, силер менен алгачкы жолку онлайн сабагыбызды баштайбыз. Сабагыбыздын темасы түлкү менен коён жомогу. Бүгүнкү сабакта силер жомоктогу окуяны, мазмунун жана идеясын түшүнөсүңөр. Ошону менен бирге берилген суроолорго жооп бересиңер. Жомокту баштаардан мурда силерге суроо балдар. Түлкү менен коёнду билесиңерби? Аларды көргөнсүңөрбү? Алар кайда жашашат? Алар адам баласына пайдалуубу же зыянын тийгизеби? Дагы алар тууралуу эмнелерди билесиңер? Балдар, жогорудагы суроолордун жоопторун ата-энеңердин телефону менен WhatsApp аркылуу жооп беришиңерди күтөм. Балдар, алифбе китебиңерди алып, алифбе китебинин 79-бетин ачкыла да түлкү менен коён жомогуна көңүл бургула балдарым. Мен жомоктун мазмунун силерге айтып берем. Коён токойдон чуркап баратыптыр. Чуркап баратып дүмүргө мүдүрүлүп жыгылып кетет. Көзүн ачса, алдында түлкү турат. Коён коркуп кетет. Анда түлкү күлүп: "Көрө албагандар мени жегич, коёндордун тукумун түгөткүч" деп айтышат. Бул жалган. Мындан ары экөөбүз бирге туралы дейт түлкү. Бирге туралы дейт түлкү. Макул деп коён коркконунан тез эле жооп берет. Түлкү коёнду үйүнө ээрчитип келет. Анан: "Сен үйдө тура тур. Мен түшкү тамакка бир нерсе таап келейин" деп түлкү кетет. Түлкү бир аздан кийин бир тоок көтөрүп келет. Эт бышканда коёнду тамакка чакырат, бирок коён этти жебей коет. Эртеси күнү түлкү үйдө калып, коён тамак издеп кетет. Ал талаадан бир кап капуста алып келет. Капуста алып келип тамакты бышырат да түлкүнү тамакка чакырат. Анан түлкү жебей коет анын тамагын. Коён жеп тоюп алат. Түлкү: "Эми мен тамактанайын" деп коёнду желкеден алып желкелеп кетет. Коён күчүнүн бардыгынча журунуп, аран кутулат. Ошондон кийин коён менен түлкү жолдош болбой калыптыр. Алар дос болбой калышыптыр. Балдар, жомокту түшүндүңөрбү балдар? Жомок силерге жактыбы? Анда эмесе төмөндөгү класстерге көңүл бурабыз балдар. Каармандарга мүнөздөмө бергиле. Түлкү: куу, амалкөй, алдамчы. Ал эми коён болсо коркок, ишенчек, ак көңүл. Балдар, силер да өз оюңарды айтып, бул класстерди кошумчалап, дагы толуктап өз оюңарды жазгыла, айткыла балдар. Суроолорго жооп бергиле балдар. Эмне үчүн коён менен түлкү бирге жашай алган жок? Алар бири-биринин тамагын эмнеге жебей коюшту? Түлкү эмне менен азыктанат? Коён эмне менен азыктанат? Азаматсыңар балдар. Силер жакшы түшүндүңөр деп ойлойм. Тапшырма балдар, жомоктун мазмунун түшүнүп, көркөм окуп бересиңер. Коён менен түлкүнүн сүрөтүн тарткыла. Берилген суроо тапшырмалардын баарын төмөндөгү номер аркылуу жооп берсеңер болот. Балдар, мен силерден күтөм. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактардан кезиккенче саламатта болгула.